Добуш берүү күнү облустук ички иштер башкармалыгына 2 арыз даттануу түшкөн. Талас шаарында партиялардын бири акча таратып жатканы тууралуу маалымат текшерилген учурда партия өз мүчөлөрүнө түшкү тамактанууга акча берип жатканы аныкталган. Даттануу берген айым кийин туура эмес маалымат бергенин мойнуна алган. Билдирүүмдү туура эмес силерге билдирип алдым деп айткан. Кайрылган кишичи телефон чалган аял. Ал иш дыкаттык менен текшерилип, ал материалда кылмыштын жана жоруктун белгилери жок экендиги аныкталып, ал номенклатуралык ишке чыгышталган. Экинчи арызда мас абалындагы жаран шайлоо тилкелеринин биринде ызы чуу салып жатканы айтылган. Ал жаранга тиешелүү чаралар көрүлгөн. Ушул эки билдирүүдөн башка мыйзам бузуу боюнча даттануу келген эмес. Ал эми жергиликтүү жарандар иштей турган идеяларга бай айылдаш талапкерлерге добуш бергенин жашырышкан жок. Эч кандай бизде жанагы телевизордон көрсөтүп аткандай уруш талаш болгон жок. Андай акча берип тиги бу колдонулган жок. Баарына ыраазыбыз. Жакшы болду аябай. Референдумда жакшы өткөрдүк. Кабыл алдык. Эми Кудай ушу балдарды иштеп берсе дейбиз. Президентибиз баш болуп жакшы элге кызматын кылып берсе эле болду. Ракда шука лебет деген бар, мен орус класс окугам. Ошондой болуп ар ким ар жака тарта берсе эч жака жылыш болбойт. Жоопкерчиликти бирөө алыш керек. Бирөө алып. Анан кийин сәл бирдек болсо эле премьерин ыргыта чаап мен аппакмын деп жүрүп өтпөдү мурунку президенттер. Андай болбой. Референдумга талас эли активдүү катышты. Эксперттердин пикиринде курултай институту эл колдогон вариант болуп турат. Бул референдумдагы аркылуу ишке ашкан баш мыйзамдагы өзгөртүүлөрдө курултай институту дагы киргизилип атат да. Бул жаңылык деп ойлойбуз. Себеп дегенде ушул курултай аркылуу мамлекет башчыбыздын дагы ишин дагы мындай көзөмөлгө алууга жана ишеним мындан ары дагы артууга жол ачылып атат. Таласта 117 шайлоо участкасында референдумга добуш берүү, 111-inde жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо өттү. Талас шаардык кеңешине 11 партия талапкер болду. Нуркызы Абдрахманова, Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Алато 24, Талас облусу.